Кыргызстандыктар тарыхый тандоонун алдында турат. 15 октябрдагы шайлоо өлкөнүн 6 жылдык гана келечегин аныктабайт. Бул тандоонун таасири алда канча узун. Себеби шайлана турган президент демократиялык принциптерди жактап, өлкөдөгү туруктуулукту сактай алабы деген чоң суроо турат. Андыктан ар бир жаран өзүнө мага мамлекет эмне кылды деп суроо бербестен, мен мамлекетке эмне кыла алам деген суроо салып, өзүнүн келечегин туура тандашы керек дейт Темир Сариевдин талапкерлигин колдоп келген жаштардын бири. Силерге 1000 сом берип же башка кылып, айланайын, эртеңден алардан эмне деген жооп аласыздар. Мен сени сатып алгам деш керек айтат. Ошондуктан акча алданбагыла. 1000 сом берет, эй, базардан кой, 5000 сом туугандар. Биз 1000 сом болуп калдыкпы? Балаңдын күнү канча, кызыңдын күнү канча? Ошон үчүн ойлонушубуз керек. Чыңгыз хандын убагында айткан Жамбука досу. Тоңго жака керек, элге татыктуу хан башчы керек деп, ал ошол Темир Аргенбаевич Сариев. Темир Сариев болсо элине жараша башчы деген стереотипти четке кагып, башчы оңолсо эл оңолот деген ишенимде. Башчы оңолбосо эл оңолбойт. Аны баарыбыз билебиз, туурабы? Баары башынан болот. Сөзү менен иши бирдей кетиш керек. Ою менен тили бирдей кетиш керек. Эки жагана качып кетпей. Мен Нарынга көп келем. Нарынга келгенде азыр карагылачы. Дегиле Кыргызстандын тоолоруна чыкканда мынандай көк туп-тунук асманды Кыргызстандан гана көрө алабыз. Менде кыска абдан так жазылган программа бар. Ошону аткара турган жакшы команданы мен топтодум. Эгер бирөө ал 2000 берем, 3000 берем, добуш салып кой десе, мен айтып атам, мен келсем, жакшы программаны, бийлик орнотуп, тазалап, тартипти темирдей кылып, мыйзамдуулукту орнотуп, ар бирөөнүн чектөгүн ай сайын 15 000, 20 000 сом боло тургандай жумуш орундарын түзүп берем деп. Мен муну кылам, көзүм жетет буга. Азыр кээ бир айтып жүрөт, мен келсем ипотека берем деп. Мен муну баштап койгом, мен муну улантам. Көпчүлүк шайлоочулар бул пландарды Темир Сариев аткараларына толук ишенет. Себеби ал азыркы пландардын көбүн премьер-министр болуп турган кезде баштаган жана президент болуп келгенден кийин улантууга белсенүүдө. Ар бир кыргызстандык өз мекенинде татыктуу жашоого укуктуу жана бул мүмкүн дейт талапкер.